Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге маалымат берүүгө мажбур болдум. Себеп дегенде менин дарегиме Болот Жээнбеков мына бир 2-3 күн мурда жалган сөздөрдү айтып, жаман сөздөр менен мени атап, ошол үчүн мен өзүмдүн жасаган ишимди ал киши кантип урдаганын, иниси экөөүн баарын ошо элге айтып бергенди чечтим. Биринчиден, ал киши менен кандай таанышып калдык? Алар болсо биздин технопаркка арендага алабыз деп магазин келген экен. Балдар ошо арендага берип, контракт түзүп, өзүбүз ремонт кылып, алар ошо бизди ремонт кылдырып алып, анан арендага кирет, иштете баштайт. Анан кийин болсо мен бир күнү ал технопаркка келгенде, ошол жерде ал киши ошол жерде экен, анан кийин ошо ал киши менен жолугуп калдым. Анан кийин мен айттым, мен ишкер адамдарды жакшы көрөм. Мен айттым, ушу жакшы болду ачканыңар, иштеп атканыңар жакшы болду. Кандай неметип көбүрөөк ачпайсыңар, көбүрөөк өнүкпөйсүңөр десем, ал айтты, бизге тыйын тыпыр жагынан бир аз кыйналыштар бар, ошон үчүн биз болсо тез өнүгүп кете албай атабыз депчи, оборотко акча жетпей атат. Анан мен айттым, анда келин анда сүйлөшөлү. Биздин да тажрыйбабыз бар деп. Себеп дегенде биздин жасаган ишибиз бар. Аны элдин баары күбө. Анан ал киши кайрылды. Биз ал киши менен сүйлөштүк. Анан биз аудит өткүздүк. Бул сүйлөп атканда аудит жөнүндө бир сөз айтпайт. Аудиторго биз акча төлөдүк, ал международный аудитор. Алар болсо текшерди компаниясын. Текшергенден кийин аудиторское заключение колубузда бар. Алар жыйынтык чыгарды. Биринчиден, биз кире электе бул кишиде 4 эле магазин болгон и бир участок болгон. Экинчиден, ал бардыгы банктарга залогдо турган, KCB менен РСКда. Бунун бардык кагаздары бар. 2016 жылы. Адан тышкары, жанагы товарларды алып келген компанияларга $1 миллион карсы бар, банктарга $3 миллион 100 000. Кошкондо $4 миллион 100 000 карсы бар. Экинчиси, бизнес эсептеп чыкканда, аудиторский компания айтты, булар убыточный деп, булар банкрот болот деп. Булар жана элден келген товардын эле акчасын алып, бирин башына бирин кийгизип кетип атат депчи. Анан биз албайбыз деп чыктык. Албайбыз деп чыкканда, ошондо Бакыт менен Болот Аматов суранды, аудитор чыгып турсунчу деди. Алар чыгып турсун дегенде мен айттым, чыгып турбайт дедим. Алар айтты, чыгып тургандан кийин алар айтты, бу жерде бонус бар деди. Ай сайын $200 000 биз бонус чөнтөбүзгө түшүп турат дейт. Ошо бонусту мындай неме кошкондо биз прибыльге чыгабыз, ошондо $2 миллион 400 000 биз жыл сайын доллар пайда алабыз дедим да. Биз ага кагаз кол койдук. Ал кагаз да колубузда бар. Ошондой бонусу бар экен деп туруп. Если бонусу болбосо, анда башкача неметебиз депчи, башкача оценка кылабыз деп биз сүйлөштүк. Макул деди. Анан кийин болсо бизге бир эле гана акча кереги жок, бир эле гана акча керек, бир эле акча берсеңиздер эле болду, биз өнүгүп өсүп гүлдөп кетебиз деп туруп. Анан мен айттым, анда мен дайыммын дедим, кел иштешелик дедим. Бул болсо бир күндө болгон жок, бир жумада болгон жок. Бул сүйлөшүү 3 айбы 4 ай болду. Анан кийин булар болсо келген сайын ошондо мен көңүл буруп атып турмун, мындай немени оюн алмаштырып атканда. Анан мен айттым, Жаныбекке биз албайбыз депчи. Ага болбой алар чалып отуруп келди, көрүшөлү, эми акыркы жолу көрүшөлү деп туруп, анан кийин бул тайм аутта жолугуп, ошол жерде макулдаштырып, болду ушу менен ушундай болот деп, анан макулдашып, анан биз ал кишилер менен партнер болдук. Партнер болгондо биз эмне кылдык? Биз болсо ошо $4 миллион 100 000 жаптык карызды. Бул бир. $12 миллион ошонун ичиндеги $12 миллион бердик биз ал компанияга. Ошонун ичинде $4 миллион 100 000 жаптык карызды. Экинчиде биз айттык, силер салык төлөпсүңөр, жаңы компания ачабыз, жаңы компанияга киребиз дедик. Ал барлык компания өзүңүз жаап, өзүңүз бүтүрүңүз дедик. Анда эптеп, септеп, шалпалтайын чыгарып, эптеп жапты. Ардеде бир уголовный иш болуш керек арды. Салык төлөгөн үчүн ошо Болот Аматовго. Анан биз жаңы компанияга киргенден кийин биз жанагы Болот Аматовдордун активин өткүзүп баштадык ошо компанияга. 2 магазин Болот Аматовдо калды. Биздин компанияга биз чу дегенде эле 2 магазин кирди. Анан бир участок. Башка эч нерсе кирген жок.
Алган баары жалган 2016 жылы. Ошол эки магазин менен участогын ошо Болот Аматов мен менен акчасын теңдесин деп туруп, мен жогорку рыноктан 2-3 эсе баалап, ага мен ошолорду сатып алдым. Атайын ошо бал акчасын ошо менен акчаны алып салсын деп туруп. Компанияга мындай кире албайт, ал неме юридически киргизе албайбыз аны, финансовый да киргизе албайбыз. Мисалы, ошол эле участокты мына Чүй областындагы 0,6 соток, могу Новопавловкада турган. Эми бул участокты биз болсо 1 миллион 630 миң долларга баалап алдык. Ал участогыңыз билбейм, 100 миң доллар турат болуш керек. Бул акчаны мен ага берип, анан кийин ал болсо мен менен кошо теңдеп, анан кийин инвестиция кылды. Жана айтып аткан 5%дан бер деген. Бул акчанын баардыгы биз берген акча. Биз бириккенден баштап Болот Аматов, Бакыт Аматов бир тыйын акча салган жок, урдагандан башка. 2016 жылы иштеше баштадык. Мен анда саясатта аралаша баштадым, президенттикке талапкер болом деп. Мен айттым, силер иштейсиңер, силер неметесиңер, биз бухгалтер эле беребиз дедик. Бухгалтерибиз иштей баштады, немете баштады. Анан кийин болсо биздин главный бухгалтерибиз келип алып 6 айда иштей албайм деп кетип калды жумуштан. Эмне себептен иштей албайм десем, тиги булар болсо акчаны сурабай эле кассадан өзүнүн үйүндө алгандай эле ала берет экен депчи. Анан мен чакырып алып айттым, мындай болбойт го дедим да. Эми бухгалтериңиз мындай көнөлөй экен, андай көнөлөй экен. Анан башка бухгалтер бердик. Шарт түзүп баштадык иштесин деп. Ошол ушу менен жүрүп берди. Мен болсо 2017-тен кийин сыртка чыгып кеттим. Буларды көзөмөлдөгөн эч ким жок болду. Булар өз билгенде иштеди. Мен буларга толугу менен ишендим. Барлык банковский документ бардыгы өз билгенде кылды. Биз ошо 12 миллион доллар инвестиция жасадык. Ошонун ичинен мен келгенден кийин мага Жаныбек жыеним айтып баштады. Биякта проблема бар. Карабасаңыз болбойт депчи. Компаниянын шарты өтө начарлап баратат. Магазиндердин саны көбөйүп атат, арендага алган үчүн саны көбөйүп атат. А бирок биздин магазиндердин жана биздин акчага салган жаңы магазиндерден башка эч нерсе көбөйбөйт. Булардын биз менен партнерлор болгондун, булардын менчик магазиндери көбөйүп атат депчи. Урлук болуп атат деп туруп. Биз аудит кылдык. Булар отчет менен келгенде компания убытокта да, прибыль жок. Ошол эле учурда буларда 2022 жылы Бакыт Аматовта 6 магазин пайда болду. Биз кирип атканда эч бир магазин жок болчу. Болот Жээнбековта 12 магазин пайда болду. Жана прораб деп бардым мен. Анан кийин мен айттым аларга, силерде магазин пайда болуп атса өзүңөрдө, силер бизге арендага тапшырып атсаңар, прорабты ачып атсаңар, биздин компания байыбай эле убыток болуп атат. Анан компанияны болсо мен айттым, анда мындай кылалы дедим. Мен түшүндүм булардын урдуп аткан акчасын. Мен айткам, эң негизгиси акча урдубагыла, алдыбагыла деп. Ошондой келишим түзгөнбүз. Анан кийин болсо мен аны көргөндөн кийин мен айттым, анда мен долямды сатып алгыла деп. Мен салган акчамды чыгарып бергиле дедим. Мен айттым, биз болсо 12 миллион салдык. Ошо мынакей 5 жылбы 6 жыл өттү, мен айттым ошо 15 дедим. Акыр неметкенен айттым, ошо 13,5 үстүнө 1 миллион кошуп бергиле дедим. 5 жылдан кийин булар магазиндерди куруп алган өздөрүнө. Булар нары басты, бери басты, анан айтып атпайбы, инвесторлор карап туруп, Бабанов берди экен деп кирбей койду деп. Бу жерде логика жок. Бабанов сатып чыгып атат. Инвесторлор эмнеге кирбеш керек? Мени жаман көрсө инвесторлор. Себеп дегенде инвесторлор булардын жүзүн көрүп, жазып аткан бизнесин көрүп, бизнести анализдеп, алар бияка кирбеүүнү чечти. Бул ал кишинин жалган айтып аткан аферистик характерин көрсөтөт. Экинчиси, биз аудит кыла баштадык. Аудит кыла баштаганда 450 миллион сом кассада акча жок. Жанагы товарларды алып келген, элдер бир товар алган, то есть алып келген компанияларга 450 миллион сом жок. Кака кетти бул акча? Жооп бере алышпайт. Тигиндей мындай, андай, тигиндей мындай деп.
Анан кийин мен айттым, анда келгиле дедим. Бакытты Аматовду председатель совдир кылалы, независимый директор коелу дедик. Независимый директорду койдук. Койгондон кийин эле Бакыт Аматтын $10.000 ошомойдон калтырдык. Машинесин ошомойдон калтырдык. Анан кийин тиги киши иштей баштаганда көп нерсе чыга баштады. Бир мисал, жанагы акча сала турган банкоматтар. Ошол эле бир компания акча сала турган банкоматтарга 7.000 сом төлөсө турган кичинекей бир немеге. Аны болсо Бакыт Аматтын аялы тапшырат, а компанияга 1000 сом төлөйт. Ошонун негизинде компанияга себеп дегенде магазиндер көп жерде турду да 8 миллион сом убыток алып келген. Компания 1 миллион табат, Бакыт Аматтын аялы 7 миллион сом табат. Адан тышкары бир топ акчаларды урдаганда $200.000 бар. Ошонун баары жыйнап отуруп, анан кийин болсо мен алдаган адамдардын баарын жаман көрөм. Урдаган адамдар менен да сүйлөшө алам. Мен ал тиги экөөнү чакырып алып туруп айттым, жанагы убыточный магазиндерди жабышыбыз керек деп. Себеп дегенде компания банкрот болоюн деп атат деп. Ошондо менде тандоо болду. Өзүмдүн берген акчамды чыгарып кетип, буларга компания тапшырып кетип коюуга. Анда жанагы 450 миллион сом карыз болгон компаниялар, поставщиктер, алардын саны бир 500-700 ге жетип койдойм. Алар буларга келип сураганда, булар банкрот болгондо, алар айтат деп, да мына бабам өзүнүн немесин, акчасын алып чыгып кетти, имуществосун алып чыгып кетти деп туруп, бул сөз жаман сөз деп туруп, мен айттым, Жаныбек кел башкарып эптеп буну немеден ушу ямадан чыгаралы деп. Мен мындай операционга киришкен жокмун. Иштей баштадык. Иштей баштаганда тиги орус директорду, Игорь деген директорду коюп иштей баштаганда буларга поток акча токтоп калды. Токтоп калганда эле Болот Аматов келди, Болот Жээнбеков келди, айтты, Өрбек Токтогулович, мен болсо өзүмдү ойлойм, сатат элем, сатып алыңыз, минтип алыңыз депчи. Ал сунуштады. Анан мен айттым, келиңиз анда сүйлөшөлү дедим. Анын алдында жанагы айтып атпайбы, жана 6 магазин боюнча. Мен болсо ошо 6 магазинди жөн эле кагазды билбей эле кол коюп коюп турум, мага кагазды минтип туруп берип коюп бер деп. Биринчиден, урматтуу кыргызстандыктар, договорду кол коердо, имуществону сатаарда баарыңыздар жакшы билесиздер. Биз ага бердик, ал алып кетти, карады, юристтер менен карады. Бул болсо 1 жума, 2 жумада талкууланды. Анан келгенден кийин нотариально аялынын уруксаты менен болгон иш. Аны мындайынан алдап койду, минтип койду деген болбойт. Биринчи баракты оңдоп коюптур, үчүнчү баракты оңдоп коюптур деп туруп. Ал болсо жана генеральный прокуратурага биз сделка бүткөндөн кийин арыз жазып, мен ал арызды окугандан кийин таң калдым. Алар экспертиза кылды, мамлекеттик экспертиза кылды. Адан кийин алар чечим чыгарды, бу жерде неме жок депчи, подделка документов жок, сделка болгон, акча төлөнгөн деп туруп. Экинчиси ГКМБга жазды. ГКМБга суракка бардык. Алар да экспертиза өткөздү. Алар да андай жыйынтык чыгарып берди. Ошонун негизинде айтып атпайбы, тиги 6 магазинди неметип өткүзүп берди деп. 6 магазин толугу менен мен берген акчага курулган. Бир тыйын Болот Аматов биз компанияга киргенде бир тыйын берген эмес. Ал жанагы берген 4,5 миллион деп атпайбы? Мен 4,5 миллион акчамы кантип ошо 1,5 миллионго сатам деп. Ошо 6 магазинди мен айттым да, сатып алгыла биздин ойлон, же акчаны кайрып бергиле дегенде, ошондо биз кагазга кол койгонбуз. Ошо 1 жылдын ичинде сатып ала албаса, анда ошол биздин акчага тиги магазиндерди өткүзүп берет деп туруп. Ушундай келишим болгон. Мен 1 жыл күттүм алардын сатышын. Алар менен мага эмес, алар менен калып иштейм деген адам табылбады. Алар менен партнер болом деген адам табылбады. Ошон үчүн сата алган жок алар долясын. Менин долям сата алган жок. Биз калабыз деп туруп. Экинчисинде анан кийин болсо Бакыт келиптир, эми болсо Өрбек Токтогулович, Болот Аматович айтып атат, эми болсо ушунча жүрдүм, мен эми создательмин да, мен магазинди ачтым да, ошо бир магазинди мага берип койсунчу деп. Анан кайсы магазин десем, ошо 6-уудун ичинен Ошту дептир да, эң чоң магазинди тандап алыптыр. Мен айттым, макул ошо. Макул дедим, берели ошол Ошту дедим.